Адыл деген кесиптешибиз бар. Ал Кытайдан төрөлүп өскөн, жогорку билимди алган. Учурунда Кытайдын губернаторун кызына үйлөнгөн. Бүгүнкү күндө анын күйөө баласы губернатор Кытайда. Кайнатасы учурунда коммунисттик партиянын чоң кызматкери болгон, губернаторлуктан тышкары. Демек, бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип, Кыргызстан жарандыгын алып депутат болсо дагы, артында бизнестин баарында Кытай фирмалар турат экен. Аны мен документ түрүндө тастыктайм. Кытайдын кызыкчылыгын көздөгөн адам, Кытай менен кол түспөгөн адам, атасынын сөөгү Кытайга коюлган адам менен бүгүнкү негизги талапкерлердин бири бүгүн мына Кара Суудан элге жооп берип, элдин астына айтып атат, ал менин досум дейт. Бүгүнкү Ибраимов көчөсүнүн 100 имаратты ал менен чогуу курганбыз деп атат. Ал жакшынакай адам деп атат. Улуттук коопсуздук кызматтын кызматкерлери мага ачык эле айтып атышат. Ал адам Кытайдын атайын кызматтарына иштейт деп. Ошондой адам менен ынак болгон адам, ошондой адамдар менен өнөктөш болгон адам кантип мамлекетти башкарат? Жетим тоо боюнча айтып атат. Жетим тоону эртең эле барып ача коелу деп аткан эч ким жок. Мен жөн гана өзүмдүн пикиримди, оюмду айттым. Мына жетим тоо менен дагы иштетип, аны завод салып ошол жерге сырьёсун сатсак да кутулса, сырткы карыздардан кутулат экенбиз деген оюмду айттым. Эгер эл, көпчүлүк эл каршы болсо, аны да ачпайбыз. Башка жолдорун издейбиз. Анан айтып атат, Жунус уулу Адыл дейт. От Кытайлыктан келген депутат экен дейт. Бул бала мына маалыматты жооп берип айтып коюшум керек. 30 жылдан бери ушу жерде жашайт. Гражданын алган, 30 жылдан бери бизнес чөйрөсүндө жүргөн. Ошол айтып аткан ошол Жеңиш Молдакматовдон жанакы ошо библиотека саткыч, мамлекеттин жерин саткыч кандидатка караганда 100 эсе, 1000 эсе пайда алып келген жигит ушул Кыргызстанга.